Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar. Bugün biz den sooluk könügülörün tartmakçыбыз. Men özüm Bakıt Sulayman. 1994-жылы Бишкектеги Дене тарбия институтунун аскердик окутуу жана дене тарбиясы факультетин бүткөнмүн. Бүгүн мен ушул сиздерди эртең мененки зарядканы, эртең мененки көнүгүүлөрдү өзүм кантип жасап жүрөм, ошолорду силерге көрсөтүп кетмекчимин. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Биринчи басып, анан жүгүрүп келгенден кийин биз дыхательный дем алуу көнүгүүлөрүн жасайбыз. Бул көнүгүүлөрдү биз таэквондо спортунан алганбыз. Менин өзүмдүн машыктыруучум Кирмилен Григорьевич Хандын көрсөтмөсү менен жасалган көнүгүү. Демейде дем алуу көнүгүүлөрү 4 эсеп менен жасалат, а бул 8 эсеп менен. Эмесе мени менен болуңуздар достор. 8 эсеп менен демди өзүбүзгө алабыз. Дох мындайча айтканда. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Достор, ушул дем алуу көнүгүүсүн дем алууну калыбына келтирүү үчүн 3-4 ирет кайталайбыз. Андан кийин бардык көнүгүүлөрдү биз баштан баштайбыз. Биринчи орусча айтканда наклоны головой деп коет. Кыргызчасы башты бир жака капталдатуу 4 эсеп менен жасайбыз. Сол жактан баштайбыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два. Право, 4. Лево, 2. Право, 4. Раз, два, три, 4. 1, 2, 3. Бүттүк. Кийинки көнүгүү достор. Ушул эле көнүгүүнү алдыга артка жасайбыз. Наклон вперед и назад. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Бүттү. Достор, айта кетчү нерсе, ушул эле көнүгүүлөрдү басып жүрүп деле жасасак болот. Көнүгүүлөрдү жасоого болот. Андан кийин вращение головой 4 жолу оң жака, 4 жолу сол жака. Сол жактан баштайбыз достор. Башты тегеретүү мындайча айтканда. 1, 2, 3, 4. Оңго 2, 3, 4. Солго 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Бүттү достор. Ошентип мындан кийинки көнүгүүлөр желке, плеча, ошол желке колдорубузга келди. Эмесе кадимки эле мектептерден көрүп жүргөн көнүгүүлөрдү баштайбыз. Анткени ошол биздин классикалык туура көнүгүүлөр болуп эсептелет. Анда эмесе вращение плечи баштадык. Алдыга 4 жолу, артка 4 жолу. 1, 2, 3, 4. Назад 2, 3, 4. Вперед 2, 3, 4. Артка 2, 3, 4. Алга 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Бүттү. Ушул эле көнүгүүнү колду сунуп туруп жасайбыз. Бут, ноги на ширине плеч. Мына бутту көкүрөктүн теңдигине, желкенин теңдигине карап жасайбыз. Колдорду түз сунуп 4 жолу алдыга, 4 жолу артка тегирмендин барасында кылып. Вращение. Раз, два, 3, 4. Назад 2, 3, 4. Алга 2, 3, 4. Артка 2, 3, 4. Алга 2, 3, 4. Назад 2, 3, 4.
Вперед. 2, 3. Закончили. Эми достор, махи руками деп коет. Орусчасы. Кыргызча айтканда серпилтүү болуп калабы. Эки жолу сол жак колдон баштайбыз. Исходное положение алгачкы туруму мына мындай, сол колду көтөрүп, оң колду түшүрүп. Эки жолу арткы, эки жолу бир жак колду алмаштырабыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Бүттүк. Мындан кийинки көнүгүүлөр, достор. Алгачкы абал, колду көкүрөккө алып туруу. Бул деле мектептен көрүп жүргөн көнүгүүбүз, достор. Баштайбыз мени менен анда эмесе. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Бүттүк, достор. Мындан кийинки көнүгүү ушул корейский спорттун түрүнөн алынган. Алгачкы абал колду алдыга сунабыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 бүттүк. Алгачкы абал, достор. Мындан кийин колду белге алып, руки на пояс. Наклоны эки жолу оң жака, эки жолу сол жака. Кадимки эле көрүп билип жүргөн көнүгүүлөр. Сол жактан баштайбыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 бүттүк, достор. Эми вращение корпуса, вращение туловища деп коет. Могу туловище болгондо жамбаштан ылдый жакты айлантабыз. Кийин туловище дегенде жогору жагын айлантырабыз. Азыр вращение тазам. Ошол 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Достор, ушул абдан бел ооруга жакшы. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 бүттүк, достор. Мындан кийинки көнүгүү вращение корпусам деп коет. Боксерлор көбүнчө жасаган көнүгүү. Азыр биз тескерисинче корпусту айлантабыз, жогорку денени. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Закончили. Мындан кийинки көнүгүү, достор. Жан башка берилүүчү. Мына көрдүңүздөр, достор, баштан башталып төмөн көздөй бара жатабыз. Кийин мына колдун учтарына чейин келебиз, достор. Азыр мына жан баш. 1, 2, 3, 4. Жөн эле алдыга. Эки жолу артка, эки жолу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 бүттүк, достор. Мындан кийинки, достор, айта кетчү нерсе, ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша көбүрөөк, азыраак жасаса болот. Жок дегенде эртең менен бирден ушул көнүгүүлөрдү кайталап койсоңуздар, кечке абдан жакшы жүрөсүздөр.
Азыр тизеге берилүүчү көнүгүүлөр 1, 2, 3, 4. Артка 2, 3, 4. İçine gözдөй 2, 3, 4. Сыртка көздөй 2, 3, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И раз, два, три. Закончили. Ушул эле көнүгүүнү эки бутту бириктирип туруп жасайбыз, достор. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Закончили. Ушул эле көнүгүүнү дагы бир башкачараак түрлөнтүп жасайбыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Бүттүк. Başka buttu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bundan keyin dostlar, kolдун uçlarına berilүүчү könügüler mına 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dostlar, andan keyin orusча выпад деп коет. Буттарды тизеге көнүгүү берилгенден кийин 1, 2 колду алдыга. 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Закончили. Ушул эле көнүгүүнү бир аз башкача кылып түрлөнтүп жасасак болот. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Бүттүк, достор. Азыр, достор, биз буттарды махи ногами назад, вперед деп коет. Бутту артка жана алдыга серпилтүү, достор. Ошону жасайбыз. Азыр биринчи артка мондай бир нерсени кармап туруп жасасак жакшы болот. Анда эмесе баштадык. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Бүттүк. Бияктан тарт. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Бүттүк. Эми ушул эле көнүгүүлөрдү бутту алдыга серпебиз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Бүттүк. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Бүттүк. Dostlar, эми кайрадан бир аз басып, демди ордуна келтирип, андан кийин мен ушул өзүм массажист болуп, бел оорулары жөнүндө көп айткандыктан кандайдыр бир орусча айтканда приспособлениялар менен үйдөн деле жасап алсаңыздар болот. Мында площадкада бир домпойгон нерселер бар экен. Мен ошону дайыма колдонуп жүрөм. Муну кандай кылып колдонуш керек? Мынакей. Маселен ушул. Бул бел чычаң жакты массаж кылганга болот. Триггердик точкаларда. Ал эми бул желке.
Bunu men kандай kılıp koldanamын? Mına şunday kılıp үйдөн деле жыгачтан жасайсыздарбы, башка нерседенби жасап, темирден болбойт албетте, муздак болот, жыгачтан же резинадан. Эгерде мондай площадкаларда, шаарда мындай нерсе болсо абдан жакшы. Мына ушуга эле мына белди коюп, капталдап туруп, мына биринчи бир жагы менен жактан тарт. Ой. Мына ары бери. Аябай күч менен ушул эки жамбаштын точкалары, триггердик точкалар абдан көп болот ушул жерде. Омуртканын эки чети, андан кийин мына желкени айрыкча мына басып, аябай сонун кан жүгүрүп сонун болот да. Мен күндө 15-20 мүнөт жасайм да. Бүгүн эми силерге кыскача эле көрсөтүп коеюн. Мындай калың эмес, спортикасы жок. Футболкачан жасасаң андан дагы жакшы. Мына достор, ушул упражненияларды, ушундай нерселерди күндө кылсаңыздар, ден соолугуңуздар чың болот. Андан башка дагы кичинекей деле ушундай томпойгондору бар. Анда эмесе достор, бүгүнкү биздин кыска ден соолук боюнча көнүгүүлөрүбүз ушул. Дайыма көнүгүүлөрдү жасап жүрүңүздөр достор. Эмне себептен? Зарядка деп орустар айтышат. Анткени заряд, энергия алабыз. Күндө 15-20 мүнөт ушинтип көнүгүүлөр жасап койсок, кечке бизге жете турган энергия болот. Саламатта туруңуздар, каналга жазылууну унутпаңыздар.